Так, включайся. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Жалал Абад облусундагы башкармалыгынын жетекчилиги 2-январда нааразылык акциясына чыккандар менен жолугуп, Кербен шаарындагы окуя мыйзам чегинде иликтенип жатканын жана тыкыр көзөмөлдө экенин билдирди. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы маалымат таратты. Атайын кызматтын кабарлашынча, УКМКнын облустагы башкармалыгынын алдына 300дөй киши топтолгон. Алар атайын кызматтын өкүлдөрүнөн тополоңго айыпталып кармалгандарды үй камагына чыгаруу жана жергиликтүү күч органдарындагы кызматкерлерге карата козголгон кылмыш иштерди акыйкат тергөөнү өтүнүшкөн. 2-январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Жалал Абадтагы башкармалыгынын имаратынын алдына 7-октябрда Аксы районундагы тополоңго байланыштуу камалган Кутман Шадыбеков, Тургун Шадыбеков жана Жылдыз Шадыбековдун тарапташтары Актөбө айылынын тургундары нааразылык акциясына чыгышкан. Жергиликтүү кабарчыбыздын айтымында жүздөгөн адамдар кармалгандарды үй камагына чыгарууну талап кылышкан. 2020 жылы 7-октябрда Кербен шаарынын борборуна акимдик кызматтан кетирүү талабы менен чогулгандардын митинги калайман мушташ менен коштолуп, 1 киши каза болгон, 6 киши жараат алган. Мушташта катуу жараат алган 41 жаштагы Уланбек Жаманкулов 20 күндөн кийин каза болгон. Милиция тополоңду уюштурууга шектүүлөрдүн бири катары Кутман Шадыбековду камакка алган. Кийин анын жакындары Тургун Шадыбеков жана Жылдыз Шадыбеков дагы кармалган. Жабыркаган тарап милицияга ишеним көрсөтпөгөндүктөн ишти атайын кызмат иликтеп жаткан. 1-январдан 2-январга караган түнү Сузак районуна караштуу Кашка-Терек айылында 30 жаштагы келин 3 баласы менен көмүр исине ууланып каза болду. 30 жаштагы келин 9 жаштагы улуу баласы жана 4 жаштагы эгиз балдары менен көмүр исине ууланып калган. Ал кайнене кайнатасы менен кошо турган. Кайнене кайнаталары бир короодо башка үйүндө болушкан. Эртең менен келини балдар менен жаткан бөлмөнү ачышканда ушундай окуя болгонун көрүшүптүр. Дароо ооруканага алып жөнөшкөн экен, бирок кеч болуп калыптыр. Жолдошу Москвада болчу. Эртеңкиге жетишип калса экен деп жатабыз. Бир үй бүлөдөн 4 сөйөк чыгаруу айылдыктар үчүн да оор болуп турат дейт айылдаштары. Бул факт Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө уулануу болуп катталды. Булак турмуш. Ыкчам чара көрүү тобунун мүчөлөрү эркек кишини токмоктоп кармалышты. Патрулдук милиция кызматынын башкармалыгынын кызматкерлери ыкчам чара көрүү тобунун мүчөлөрү эркек кишини токмоктоп кармалышты. Патрулдук милициянын маалыматы боюнча, милицияга 2-январ күнү таңкы саат 4:45 Киев жана Орозбеков көчөлөрүнүн кесилишиндеги кафелердин биринде эркек киши сабалгандыгы тууралуу билдирүү түшкөн. Милиция кызматкерлери келгенден кийин аларга 32 жаштагы жаран арыз менен кайрылган. Ал кызматкерлер тарабынан сабалгандыгын айткан. Шектүүлөр колго түшкөн. Алар 20-30 жаштагы шектүүлөр 1-май райондук милициянын тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки процесстер жүрүп жатат. Булак репортер Кеч. Кухнянын ээси квартираны сатпайм деп жатат. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын төрагасы Сыймык Жапыкеев Facebook баракчасына жазды. Ал жалпы катталуучуларынан кеңеш сурап кайрылган. Кухнядагы газдын фирмасын карасам аба экен. Кухнянын ээси квартираны сатпайм, балам Дубайдан келатат, өзү жашайм деп атат. Квартираны бошот дейт, такыр сатпайм дейт. Достор кандай кылайын дейт Жапыкеев. Премьер-министрлик кызматты убактылуу тапшырып, президентке ат салышып жаткан Садыр Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов Жапаровдун барымта боюнча иши 2020 жылдын 21 октябрында кыскарганын Азаттыкка маалымдады. Жактоочу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ишти кыскартты деген токтомду да бөлүштү. УКМКнын тергөөчүсү Мамбет Акуновдун колу коюлган документте 2013 жылы 7 октябрдагы Каракол шаарында болгон окуяга Жапаровдун катыштыгы бар экени жөнүндө түз далилдер жетишпегендиктен ишти кыскартуу чечими кабыл алынган. Буга чейин Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Жапаровдун барымта боюнча иши быйыл 6 октябрда каралып, өкүм жокко чыгарылгандыктан кайра тергөөгө жөнөтүлгөнүн билдирип, тергөөчүдө ишти кыскартуу укугу бар экендигин белгилеген. Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, ошол кездеги өкмөттүн Ысык көлдөгү өкүлү Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып менен 2017 жылы кармалган. 2018 жылы июнь айында 11 жыл 6 айга кесилген. Былтыр апрель айында Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылга калтырган.
Жапаровдун саясий каршылаштары анын акталышы мыйзамсыз болгон деп сындап жатышат. Чолпон Ата шаарында бүгүн өзгөчө булут пайда болду. Жаратылышынын мындай кооздугун Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы сүрөткө тартып алган. Илимий чөйрөдө мындай формадагыларды лентикулярдык булут деп атап коюшат. Сүрөттө көпкөк асманды жана ага сүрөтчү атайын чиймелеп койгондой булутту көрүүгө болот.